Арбаңыздар, ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунда Туяк программасы, микрофондо мен Шабдан Абылгазуулу. Бул программада кыргыз элинин каймагы болгон залкарлардын өмүр таржымалы тууралуу маектешмекчибиз. Ага залкарлардын жакын адамдары, тууган туушкандары, урпактары жана мураскерлери жардам бермекчи. Бүгүн биз программанын алкагында Баткен облусунун Лейлек районундагы 3-чү эксперименталдык гимназиянын негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадамынов агайдын өмүрү жана ушул педагогикалык чыгармачылыгы тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Ал үчүн бизде Залкар инсандын кызы конокто, мугалим Гүлсара Мадаминова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач сизге убакыт таап бизге маек берүүгө макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан Гапыр агайдын баягы кайрым бир өмүрүнүн үзүмүн десек болот. Баягы сериалдан көрүп алдык да. Ага чейинкисин балалыгынан баштайлычы. Балалыгы кайдан өтүптүр, кандай өтүптүр, эмне болуп ошол мугалимдик жолго келип калыптыр? Рахмат. Эфирге чакырганыңыздар үчүн рахмат. Атам Сүлүктөдө төрөлгөн. Номер 3 Макаренко атындагы мектепти бүтүргөн. Негизи өзүнө да ошо сурооду көп беришет да, сиз мугалимдикти кыялданып жүрүп, анан болдуңуз беле депчи. Атамдын жообу аябай кызык. Мен өзүм койчу болгонду кыялданганмын деп жооп берет көбүнчө. Мугалимдикке болсо муктаждыктан улам. Эл муктаж, мугалимдер мектептерде жетишсиз болгондуктан улам келгенмин деп жооп берет да. Могу иш тажрыйбасында карасак, алгач шахта управленияда кызматчы болуп иштеген экен, андан кийин билим берүү бөлүм башчылары болуп иштеп жүргөн экен да. Кийин мектепке мугалим болуп андан кийин кирген да. Ошол өзүнүн да жообу ушул, муктаждыктан улам, мугалим жок болгон, жетишсиздик болгондуктан улам барганмын деп жооп берет да. Андан кийинчи балалык кези Сүлүктөдө өтүп коюптур ушул бойдон эле. Армияга барды, же апаңыз менен кезишип кандай болуп кезип калды? Кызыктуу суроо. Армияга барыптыр. Негизи апам окуган мектептери бир. Номер 3 Макаренко атындагы мектепте бүткөн апам дагы күлүп калышат. Атам алгач мугалим болуп келгенде апамдар окуучусу болгон экен. Кийин апам улуттук университетте окуп бүттү, кайра мектепке барганда анан байланышышкан го. Атамдын окуучусу болгон экен да апам. Тамашалап күлүп калат, сен суроого жооп бергенде деле түстүрчү эмессиң депчи, тамаша ошентип күлүп калышат. Апам окуучусу болгон экен. Агай өзү кайда окуган? Атам өзү Ленинабад, Хаджент шаарындагы Хаджент мамлекеттик университетинде тарых бөлүмүндө окуган. Сүлүктүгө жакында Хаджент билесиздер, Ленинабад. Ал кезде тынчтык заман болчу. Ал жака барып, чегара ачык болчу. Ал жака барып, ошол жактан бүтүргөн атам өзү. Жакшы. Бүгүн азыр Хаджент, Хаджент, Ленинабад деп да айтышат, Хаджент деп да айтышат. Түшүнүктүү. Эми ушул баягы сериалга чейин мектепти ачууга жетип калдык окшойт, чамасы. Мектепке киргенин сериалдан көрүп калдык. Мектепти эмне болуп ачып калды, эмне себептен ачып калды, эми баарыбыз билебиз. Агайдын мектеп ачкан учурунда билим турбай башкасына да көңүл бөлүүгө чама жетпей турган учур болчу да. Ошол кинодо да учкай берилген. Мисалы, алгач атам кадимки мамлекеттик мектепте, чоң жанакы көп окуучулары бар мектепте иштеп баштаганда эмгек жолун. Анда ошол мектептерде карасам окутуу усулдарыбыз туура эмес дейт да. Анткени ошо балдардын окууга кызыгуусу жок. Ата-энелер дээрлик окуу процессине катышпайт. Ушу мугалимдерге тапшырып койсоң болду дегендей. Мугалимдердин окуткан сабактарынын кайтарымы, жугуму жок сыяктуу. Бир жаңылык киргизейин десең, баары жанакы көнүп калган система, тартип менен да. Ушундай кагаз түрүндө болуш керек, вот ушундай отчет болуш керек деген тартипте. Анан ошол кыялданып жүрүп өзүнүн мектебин ачты. Бирок көптөр ойлойт окшойт, бул жеке мектеппи депчи. Жок, бул мамлекеттин базасындагы эле кадимкидей мектеп. Гимназия деген аты эле болбосо, тиги шарттары эң начар, чек арадагы мектеп да. Анан акысыз, анткени мамлекеттик гимназия мектеп. Бирок ошону эксперименталдык деген статусту алгандан кийин кружоктордун эсебинен кадимки мамлекеттик стандарттагы сабактардын баарын өтөбүз биз дагы эртең мененден саат 2ге чейин. Бирок түштөн кийин гимназияларда кружокко мүмкүнчүлүк болот. Ошол кружоктордун эсебинен өзүнүн жаңы окутуу усулдарын киргизген да. Ушундай. Сиз өзүңүз дагы ал окуп чыгыптырсыз ал мектепте, анан өзүңүз дагы учурда сабак берип атат экенсиз. Айырмачылыгын байкадыңызбы ошол өзүңүз окуган менен
башка мектептерден дейинчи. ооба. Биз өзүбүз 1-класстан 11-класска чейин ошол эксперименталдык гимназияда окугандыктан мен эле эмес башка гимназиянын бүтүрүүчүлөрү дагы көп айтышат да, биз бардык мектептерде ушинтип окутат деп ойлоп турбуз. Окууну бүткөнгө чейин. Андан кийин бизге бирок гимназияга кызыгып, Бишкектен бери Лейлеке 60 жылдыкка биздин айылга келип окушчу. Анан Сүлүктүдөн келет эле, Исфанадан, жакын тегеректеги айылдардан келген классташтарыбыз бирок айтышат эле да, силерде такыр башка система экен, башкача окуйт турбайсыңарбы, биздин тиги мектептерде башкача болчу десе, анан таң калып карап калат элек. Бирок кийин окууну бүтүп, студент болуп келгенден кийин студенттикти эң жакшы сезесиң качан? Жатаканада жашаганда. Алгач биз Манас университетинде окудум. Чоң бөлмө болчу жатаканабыз, 12 кыз жашайт элек. Мына ошол жерде 7 облустан келген кыздар биз мектепте мындай болчу, тигиндей болчу деп сүйлөшүп келгенде анан ортого чыкты да, бардык эле мектептер биз сыяктуу окутпайт экендиги. Алар болсо биздин ошол гимназиядагы жаңы сабактар, акыл эмгеги маданияты, инсан таануу, ошол эле ата энелер мектеби, айтып берсем аябай кызыгып угушчу. Мына ошол кыздар азыр өздөрү мугалим болуп кетишти. Көпчүлүгү барган мектептеринде ушул идеяны жайылтып, мектептерден мугалимдери үйрөнүп киргизип атышат да акырындан. Мен өзүм мугалим болуп кирген мектептер көбүнчө жеке мектептер болуп калды дагы. Жеке мектептен бир аз болсо дагы өзү каалаган предметтерди киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар. Азыр мен иштеген билим чырагы мектеби дагы ошол энелер мектебин уюштурабыз. Акыл эмгеги маданияты сабактарын өтөбүз. Кээде инсан таануу, өзүн өзү тарбиялоо сабактарын да өтөбүз да. Мен кайра эле ошол өзгөчө система менен иштеген мектепке келип калдым. Жанагы жалпы билим берүү стандарттары менен окуткан мектептерге биз бирок барабыз. Чакыруу менен мугалимдерди окуткалы барабыз да. Анан мисалы системаны өзгөртүп кое албайсың, бирок мугалим күнүмдүк сабагында жаңылыкты киргизип кое алат да. Биз муну мугалимдер аркылуу келе атабыз да. Анан мугалимдер өзүнүн аябай кызыгуусу жогору, анткени бул методикалар сабакты жөнөкөй, окуучуга керегин, негизин гана берип, окуучуга жеңил, мугалимге кызыктуу сабак өткөнгө мүмкүнчүлүк берет экен деп үйрөнүп атышат. Агайдын ишмердүүлүгүнө эми шашпайраак дагы кеп кылалы деп турам. Мүнөзү кандай, мындай үйдө кандай? Көкпөт экен, түшүндүк. Атам мага карата аябай көп байкем тамашалап калат, сенин атаң депчи. Анткени кыз баланы өтө аз тектеп, көбүрөөк эркелетип чоңойтtu да. Көбүнчө коомчулукта тетрисинен го, кыз балага 40 үйдөн тыюу, анан жакка барба, бул жакка барба деген сыяктуу. Жок, мени деген канча конок келсе ошонун баарына балдардын катарында отургузуп, эркин сүйлөтүп, мүмкүнчүлүк берип, 2 ирет чет өлкөгө окууга өттүм. Кыз бала жалгыз чыкпаш керек деген сыяктуу түшүнүктөр да бар. Жок, ак батасын берип, узатып атты да. Көп колдоо көрсөттү. Ал болсо балалыктан бери эле качан мага мисалы ата эне бала кичине адашып атса эскертүү берет да, ошол эскертүүлөр деле тамаша менен болчу да. Мен атамды көрсөм эле күлкүм келе берет да, анткени баарын мындай тамаша, юмор менен айтат да. Балдарга болсо мага караганда көбүрөөк тартип менен тарбия берди, талап менен тарбия берди, азыркыга дейре ошондой. Бирок ошол тартиптин үзүрүн азыр өздөрү көрүп атышат да. Жогорку билимдүү болушту, өздөрүнүн балдарынын тарбиясына келгенде да байкем күлүп калат да. Бала меники тарбиясы сиздики дата депчи. Ошонун туура экендигин, маанилүү экендигин түшүнүп жеткени ушунда болду да. Жакшы. Өзүнүн мүнөзү ушул мындай ак көңүлдүгү барбы? Кандай сапаттары бар дейчи? Ооба. Бир ирет атамды көргөн адамдар да айтышат да, аябай жумшак турбайбы атаң, кантип бул балдар атаңды угат депчи. Бирок жумшак сөздүн ичинде катуу тартип бар дегенди айткым келет да. Кези келгенде катуу айтышты да билет, талап коюшту да билет, ынандырганды да билет, катуу сөз айтканды да билет да. Бирок ошол катуу сөзү көңүлдү оорутуу максатында эмес, ошол дары болсун ниетинде айтылган болгондугу үчүн ошол учурда катуу тийсе дагы кийин ойлойсуң, атам туура айткан экен депчи. Агай ошондо туура айткан экен деп. Акыл эмгеги маданияты китебинде Эркин Абдрахманов жазыптыр. Азыр Чикагодо жүрөт, IT тармагында окуп жүрөт. Ошол акыл эмгеги маданияты сабактарын өткөндө бизге балдарга мушсовет бар да. Балдарга ошол тарбиялык сааттарды өткөндө катуу сүйлөгөн сөздөрүнүн дарыдай пайдасын мына эми көрүп атабыз депчи. Ошол билим менен, ошол тарбия менен мына чет өлкөлөргө бюджеттик орундарга келип отурабыз деп бул жерде жазган эскерүүлөрү да бар. Ошол мүнөзү катаал деп айтпаймын, бирок тарбия максатында катуу айткан жерлери да бар. Абдан жакшы экен. Анан
баягы үйдө эми педагог деп атабыз. Педагогторго стереотиптер кандай жабышат билебиз. Баарыбыз ак кол же үйдө оокаттарды кыла албайт жана башка деген сыяктуу. Эми ал мага деле тиешеби. Анан ага үйдө оокаттарга кандай? Атам мал карайт. Кадимкидей чөп чабат, айыл жерге солгондон кийин ооба ал ансыз болбойт да. Анткени мугалимдерди ошондой деңгээлге түшүрүп койду дейлиби же ошого мажбур болуп калышты. Бир эле айлык менен атам бизди жеткире алмак эмес да бүгүнкү күнгө. Параллельно ошол гимназия болуп жаткан болсо дагы түштө келип малдарга чөп салып кетет. Байкем менен чогуу чөп кыркышат, анан аны беришет. Үй тиричилигинде деле атамдын кызматы бар да. Бирок айтпайм толук 100% деп. Апама ушул жерден ыраазычылык билдирип кетким келет. Апам мектепте мугалим эжекей болду, үйдө апа болду, керек учурда ата да болду да. Мисалы атам базарга барбайт. Апам болсо ошону кээде аябай таарынып кеткенде мен деген 2 сумка оор продукталарды көтөрүп жүргөнмүн деп айтат да. Ошентип атамдын ордун билдирбей жүрүп, бизде Кыргызстанда маарике көп билесиз, аябай ошо кылбасаң да болбойт. Атам негизи ошондойлорго көп бара да бербейт, көп болушун деле каалабайт, бирок менталитет ушундай, болбосо болбойт. Ошол жүктүн баарын апам көтөрдү да. Маарикенин баарын апам өзү өткөрөт эле. Атамдын жоктугун билдирбей ошол жоопкерчилигин, ата жоопкерчилигин дейлиби, үй бүлөдөгү жолдоштун жоопкерчилигин деле 88% апам көтөрдү окшойт. Азырга дейин атам өзү дагы айтат. Апаңа ыраазымын, апаң көтөрдү ошонун баарын депчи. Жана кинодо Руслан Байке сону берип коюптур да. Сен жок, мен жок болмокмун деген сөз бар го. Кийин өзү да кинонун бет ачарында тоодай эжеке, сиз жок, капыдагай жок деп табышлап атпайбы? Кудум ошондой эле болду да. Апама аябай ыраазыбыз баарыбыз. Атам өзү баш болуп эң биринчи көп айтат ушул сөздү. Апам үйдөн атамдын жоктугун билдирбей, иштерин анын ордуна жасап койгондугу үчүн дагы атам баягы педагогикага, гимназиянын ишмердүүлүгүнө 100% берилип ишин аткара алды да. Устаттар тууралуу сурайын дедим. Кимдер? Устаттар кимдер болгон? Же кадимки эле баягы университетте сабак бергендерден эле ушундай өзгөчө ойлор менен чыгып калдыбы? Жок, жанакы инсан таануу сабагынын таржымалы ошол агайдын устаттарына келип такалат да. Атам жанакы сөз бар го, мен түбөлүк окуучумун, түбөлүк мугалим издейм деген. Жусуп Баласагындын өмүр баянынан деле, ага адамдын китебинен деле сабак алды. Атамчы керек болсо ошол жанында чогуу иштеген убайдырлы агайдан дагы сабак алды, бир адамгерчилик мүнөзүн алды. Өмүр бою бизге деле телевизордон бир белгилүү инсан чыгып калса, муну тааныйсыңарбы балдарым деп сурайт эле. Жок десек сөзсүз өмүр таржымалын айтып берип, ал кыргыз эли үчүн эмне кызмат кылды айтып берет болчу да. Бул эмнеден кабар берет? Ар бир инсанды изилдейт. Анын адамгерчилик сапаттары, мүнөздөрү, кылган эмгеги, анан ошондон сабак алат да. Исхак Разаковду көп айтат атам. Айтып эле калбай, Исхак Разаковдун жетекчилерге сабак болчу мүнөздөрү деген сыяктуу китептери дагы бар да, Исхак Разаковдун өмүр баянына арналган. Ала инсандан да өтө көп сабак алды болуш керек атам. Анан өзүнүн ошол Макаренко атындагы 3-мектептеги мугалимдерин көп эскерет. Агайларым, эжекелерим депчи, алардан дагы ошол окуучулук кезинен баштап сабак алды. Анан ата-энелер сиздер үчүн китебинде жазган эң чоң таасир берген устаты өзүнүн атасы болду болуш керек. Айтат ата тарбиясы деп макаласында жазган. Атам кадимки шахтада кызмат кылган адам болсо дагы баягы тазалыгынан, данышмандыгынан, жогорку билимдүүлөрдөн эч кем калбачу депчи, ошол чор баскан колдорун көрсөтүп бизге балдарым көрдүңөрбү, мен кандай ак эмгек менен силерди багып чоңойтуп жатамын. Адамдар дагы эртең силердин ак эмгегиңерден береке тапсын деп айтат болчу дейт. Анан атам жазат экенин билген чоң атабыз айткан экен, балам сенин калемиң жакшылыкты гана жазсын депчи. Ушундай өзүнүн атасынан сабак алды. Көп инсандардан сабак алды, бүгүнгө дейин сабак алат. Анан эң баалаган сапатым кечээ күнү жогорку окуу жайды бүтүрүп келген же чет өлкөдөн окуп келген болобу, же айылдагы жаш жигиттер, кыздар бир сөз айтса, ошол сөздү баалайт да. Жакында Айдай деген Германияда окуп келген кыздын онлайн сабак берет экен да, математикадан бир сабагы сөзүнөн сабак алыптыр. Мага келип айтып атат, кызым дейт, мен көптөн бери айтып жүргөн сөздү далилдеген бир сөз айтып койду Айдай дейт. Мен математиканы туура окуганды, түшүнгөндү
өзү балдарга классикалык адабий чыгарма окуткандан баштайм деп айтыптыр да. Ушул сөздү ушунчалык жакшы көрүп атам өзүнө алыптыр да, ошондон сабак кылып алдым дейт. Демек балдар математиканы, физиканы, химияны жакшы окуп түшүнсүн үчүн анын кругозору бай, дүйнө таанымы бай болуш керек. Аны адабий чыгарма окутуудан баштаймын деп атпайбы деп ошол сөздү да өзүнө сабак кылып алыптыр да. Демек атам үчүн ар бир кезиккен адам мугалим болуптур да. Эми шакирттерин тууралуу суроону бербей эле коет окшойт деп атам. Шакирттер аябай көп болсо керек. Ооба. Жакшы. Бул баягы ишмердүүлүк боюнча айтып келели. Биз угармандар үчүн дагы эскерте кетели. Биз кеп кылып аткан Агай сериалы тууралуу болуп атат. Капрым Адаманов агай тууралуу. Эми өмүрүнүн негизинде тартылган, бирок ал көркөмдөлгөн болуп атат да. Эмнелер көркөмдөлүп кетиптир аябай. Биз көрүп отуруп, ушундай да болот бекен деп. Айрым бир аз сентименталдуулар, көзгө да жаш алган учурлар болду. Аябай көркөмдөлгөн жерлери барбы? Эми негизинен эле ушундай эле. бул негизи Руслан Акунбайкенин деле интервьюларын көрдүңүздөр болуш керек. Кинодо баары чын, бир гана жалган бар, терс каармандар деп атат да. Бирок анын таржымалы мындай: атамдан вот терс каарман жок, негизи кино жок. Жашоо деле ансыз болбойт. Бул түгөнгүс күрөш да. Аны айтып бериңиз десе, атам эми болду, бут тоскондор деле болду, бирок алар болбосо ушул жакшылыктар болмок эмес деп атам айтпай коюптур да. Руслан Байке болсо айтат, мен аябай агайды кыйнадым дейт. Жалпы атын айтпасаңыз да, жалпы айтыңыз, кандай мындай бут тосуулар болду эле, кандай кыйынчылыктар болду эле деп атып чыгарып алдым дагы, бирок ошол каармандарды дейлиби ойлоп таптым деп жатат да. Чогултулган образ кылдым, мен ойлоп таптым деп жатат. Бирок бул мен айтмакмын, кинодогу кыйынчылыктар барбы, бут тасуулар барбы, терс каармандар барбы, анын баары чыныгы жашоодогунун 1/10 гана да. Анткени бир системага жаңылык киргизем десең, сен сөзсүз туш тараптуу каршылыктарга туш келесиң да. Ал каршылыктар ошол мезгилде мектеп ачуу менен эле бүтүп калбай, ал күрөш бүгүнгө дейре уланып келет да. Анткени ким эле көнгөн тартиптен чыккысы келет. Ошол жанакы үйрөнгөн эле тартип менен сабак өтсөк, ошо менен эле олимпиада өткөрсөк, ошондой эле жүрсөк, дагы эмнени баштадың деген адамдар көп да. Ошон үчүн айтмакмын, кино бул 99% чындык, 1% гана терс каармандарды чогултуп койгон да. Эгер эркек болсо аял кылып койгон, ошондой сыяктуу да, атын өзгөртүп койгон, мына ушундай жерлери гана бар да. Ооба, көрүп атып, баягы бир кошунага бир топ адамды бириктирип койгон. Образын бириктирип койгон түшүндүм. Бир чиновниктин артына бир топторду, эми системаны бириктирип койгон түшүндүк да, бирок баягы үйдөгү окуяларчы? Сиз ыйлап телевизор керек. Аны ошол жердеги суроо Руслан Байке өзү да айтты. Жанакы агай, биз сиздин өмүр таржымалыңыздан, эмгек тажрыйбаңыздан алынган сериал тарталы деп чыкканда, мен да болчумун да, ошол Zoom конференция аркылуу сүйлөштүк. Атам болсо, жок, Кыргызстанда мыкты мугалимдер көп, неге мени тандап атасызбар дейт да. Мен жок, Руслан Байке ооба тартылышы керек, бул көптөргө сабак болот деп, анан өзүм 2 жыл мурун атамдын туулган күнүнө ата тарбиясы деп эссе жазган болчумун да. Анан аны болсо аудио версияга айландырып атама белек кылып берсем, YouTubeга жүктөгөн болчубуз. Аны көп адамдар угуптур. Бирине таратышып, аябай кызыгышып, анан өлө комментарийлерди жазышты. Бул китеппи, уландысы барбы, кайда депчи. Анан мен анда жазсамбы деп жазып баштаган болчумун да. 28 беттен ашып калган эле. Замат деле Руслан Байкеге мен ошону жибердим да. Үй бүлө ракурсунан караганда ошонун баары мына ошол ата тарбиясынан башталган билимге сапар менин эскерүүлөрүмдөн алынган. Ал жерде бир дагы көркөмдөлгөн же кошумчаланган жок. Ошол эле мен мугалим болбойм деген, ошол мугалимдик жашоодон уялам деген барбы, тиги апасынын сөздөрү барбы, мисалы сен намыстанбасаң мен намыстанам деген сыяктуу жерлери. Анын баары ушул эсселерден алынды дагы, ал ойлоп табылган жок да. Бул кинонун жакшы кабыл алынганын себеби дагы биз дагы ошол жашоону жашап өткөнбүз да, көргөнбүз, билебиз. Ошо баары өзүн таанытып болуш керек жашоосун. Ооба. Анан агайдын баягы чыгармачылык дейли, ишмердүүлүк дейли, ошого мамилеси кандай калат? Айрымдар баягы эми чыгармачылыктагы адамдар, адатта чыгармачыл адамдар атактуу болуп кетет эмеспи бизде? Алар баягы 2 саат
убакыт бөлөм чыгармачылыгыма же тоого чыксам илхом алам деген сыяктуу нерселер бар да. Агай өзүнө баягы эргүүнү дейличи. Кантип болот? Атам эргүү иштеп олтурганга деле убагы болгон жок, ачыгын айткандачы. Могу акыл эмгеги маданияты китепти мен дейт жана кинодо көрсөткөн буудай өндүргөн. Ошол эле учурда бизде алма кылып берип атпайбы, жакта алма сатып. Жок, атамдардыкы чыныгы жашоодо жүзүм болгон да. Кинодо ушундай майда нерселерде өзгөрүү болгон. Атык чоңдун баары бар болгонун көрсөткөн да. Ошо жүзүмдү алмага алмаштырып койгон, анткени съемкага ошол ылайыктуу болчу. Анан тиги велосипед менен эшекти алмаштырып койгон, эшекти тарта алып, атам эшек менен талаага барып ошол жүзүм зарда жүрүп жазганмын дейт да. Акыл эмгеги маданияты китепти. Анткени бул китептер боюнча да айткан жери бар. Мен дейт бир жазуучу, аябай чоң ойчул философ деле эмесмин, андай болоюн деп да кыялданган эмесмин. Сабактардын татаалдаштырып берилгенин көрүп, балдар аны окууда кыйналганын көрүп, ошо жазбаса, жөнөкөйлөтпөсө болбойт деп атып, анан бул эмгектер жаралды. Ошол эле ата-энелердин өзүнүн баласынын тарбиясына, билимине кайдыгерлигин көрүп, ата-энелер сиздер үчүн китеби жаралды. Мугалимдердин ошо окуу жайда бүтүп келген окуусу түбөлүк жетпейт. Мугалим күн сайын окуп турбаса мугалимдиктен калат деп атып, аларга устаттык өнөрү китебин жазып, миңдеген мугалимдердин сабагына кирип көрүп, ошол жердеги кемчиликти көрүп же артыкчылыкты көрүп атып жаздым дейт да. Ошол үчүн айтат элем, бул атамдын жазуу ишмердүүлүгү ар дайым. Анткени жана кинодо да көрсөтүп берген, жанында дайыма жумушчу дептер жүрөт. Бир байкадыбы, жаңылыкты же болбосо өзгөчөлүктү бир ой келдиби, дароо жаза калат да. Ошол адат мага да өткөн. Жанымда тетрадьым жок, бир күндө жүрбөйм, а сумкамда да бар да. Бирөөдөн бир сонун ой угуп калсам же бир тарбиялык окуяны көрүп калсам, заматта жаза калам мен дагы. Ушинтип атып жаралган китептер да. Эргүү келсин деп тоого чыгып, андай жок, андай жок. Шырылдаган суунун андайга убактысы деле болгон жок да мен атамдынчы. Анан баягы ишмердүүлүк дейличи. Ошонун баарын жасаганга көбүнчө баягы милдеттерди, тиричилик милдеттерди апам алып койду деп атасыңар да. Ошол эле учурда мектептен жасайт белем мунун баарын, же үйдөн дагы атайын бир бөлмө бөлүп берип, стол бөлүп берип, ручка бөлүп берип дегенде, силер тынч отуруп тургула деп апаңар көзөмөлгө алып тура турган учур болот беле? Мен бир жолу атама китеп жазгым келип атат, бирок шартым болбой атат десем, ушул эсимде калганда, суроо берсеңиз эле дароо атамдын сөзү эсиме келди. Кызым дейт, мен ушул канча китебим болсо ошонун баарын кухонный столдун үстүндө жаздым депчи. Ал кухонный стол дагы сиз элестеткен жанакы азыркы современный кухнядагы кухонный столдор эмес да, кичинекей чакан столбодан айланасына отуруп алып чай ичет элекке, жорго отуруп. Ошого отуруп жазганмын. Качан сен эгер идеалдуу шарттарды күтүп отурсаң, китептериң эч качан жазылбайт деп жооп берди да мага. Азыр сиздин суроодон улам артка кайта эстесем, атам оюна келгенде айтат эле, апам жаза коет эле. Апам болбосо мен жаза коет эле, мен болбосом байкем жаза коет эле. Биз атамдын китеп жазуу ишмердүүлүгүнө баарыбыз катыштык деп айта алам да. Мектепте болсо ошол эле эжекейлер, агайлар жаза коет эле да. Үйдө да жазды, мектепте да жазды, кухняда да жазды. Тиги жүзүм зарда жүрүп өзүнүн блокнотуна деле жазды да. Ушундай болду. Баарыбыз бир сүйлөмдөн болсо дагы атам айткандай биз жазып, кошуп аралаша алдык. Ошол анан китеп болуп чыкты да. Анан агайдын биз баалай турган сапаты педагогка бир чети, экинчи менеджерлик болот атпайбы? Килеген мектепти башкарып туруш бул өзүнчө. Анан айыл жергесинде бир жакшы нерсе бар. Бирөө кыйыныраак чыкса, районго, райондон облуска, облустан борборго алып келе беришет да. Улам жакшы кадрларды тартып келе беришет. Агайды чакырса керек көп жолу. Аябай көп чакырышты. Не деп келбей койду? Бүгүнгө дейин чакырып атышпайбы. Анан дагы деле ошо гимназияны таштап кете албай, ушул жерде дагы бир аз турушум керек. Өзгөчө азыркы кырдаалда мен кетсем агай кетти деп эл деле кетип калат, кетпей турайын деп ушинтип атып 25 жыл өттү да. Атам, апам көп айтып калат, атаң мына биз деле кетебиз деп айтчу, мына кетебиз деп атып 25 жыл өтүп кетти депчи. Анткени бул эксперименталдык гимназиядагы ошол жаңы окутуу усулдарын апробациядан өткөрүү, же болбосо практикада иштейби жокпу, ошону отуруп бир жерден жылбай көрүү да. Көп элдер айтышат, билим берүү системасын кантип оңдойбуз, вот жаштардын тарбиясын кантип оңдойбуз, өтө көп сунуштарды айтышат, форумдар өтөт, семинарлар өтөт, бирок артынан аны же аткарган адам жок, же бир иш жок да.
Агай болсо 25 жыл ошонун баарын жылбай эң четки айылда катаал шартта өзү баш болуп отуруп жасады, окуучуларына, мугалимдерине аткарттырды, результатты алды. Анын результатын көргөн адамдар келип сураса гана айтып атат да. Агай айтып бериңиз, кантип окуттуңуз эле, кантип иштеттиңиз эле, мына ушундай результат бар экен депчи. Ошого жетиш үчүн бул бекем эрк, ошондой катаал шартка деле чыдаган чоң улуу максат улуу күчтү жаратат деген сөзү бар да атамдын. Демек ошондой чоң максатты койгон, андан тайбады да. Туура айтасыз. Бир аз эле сонун жыйынтыктар келип атса, көп чакыруулар болду. Окуу жайларга, университеттерге мугалим болуп келиңиз деп чакырышты. Вот Бишкектен жакшы баягы билим берүү тармагында иштеңиз деп да көп чакырышты. Макул, рахмат, жакшы сунуш экен дейт. Балалыгыбызда ошондой сунуш түшкөндө эле апам баш болуп биз кыйспыт болуп калчубуз. Кетебизби? Макул дейсизби депчи. Ал эле эмес, Кыргызстандагы номер 1 миллионер деп коюшат. Бозулан, Эркин фамилиясын адаштырып коюшум мүмкүн. Бозуланбай экен, билсеңиздер келет. Ошол дагы сиз номер 1 педагог экенсиз. Мен кайсы тармактын номер 1лери болсо барып жеринен көрүп, бир кавычкада айтканда текшерип келем деп үйгө да барды, гимназияга да барды. Анан өзү жеринен барып көрүп ынангандан кийин атам айтып атпайбы, сиз ушунча жыл кыйналып мамлекетке иштеп бериптирсиз, эми мамлекет сизге эмне кылды дегендей тийишип атат да атамачы. Күлүп эле унчукпай угуп коюп атат деп. Анткени атам бирөөдөн бир нерсе күткөндүгү үчүн кылган эмес да ал иштердичи. Балдардын жакшы келечеги үчүн кылган. Унчукпай эле деп күлүп коет. Анан ошол өтө чоң сунушта айтты да. Сиз деген Мадаминов деген брендти түзүп коюптурсуз. Эми мына ушу бирок дагы деле ошондой татаал шарттарда орточо жашайт экенсиз. Мен сизге миллион сунуштайын, сиз мага Мадаминов деген брендти бербейсизби деп атпайбы? Мен да жанында отурам. Анан атам болсо деп эле күлүп унчукпай койду. Кийин үйгө келгенде эмне ушундай сонун сунуш болду, унчукпадыңыз десем, аны ойлонуш керек эле деп койду да. Мындай сунуштар эмне үчүн айтып атам? Акыркысы менин эсимде калганы 1 жыл боло элек, 2 жыл болду окшойт. Аябай көп ушундай сунуштар түштү, бирок атам ошол өзүнүн максатыны, койгон багытыны өзгөрткөн жок да. Ошол системаны дейличи, өзү ойлоп тапкан, баягы тажрыйбалаган, эксперименттеп натыйжасын бүгүнкү күндө көрүп атабыз, жакшы деп. Жайылтуу оюнда барбы республика боюнча сунуштап атабы? Эми билебиз, жакында эле баягы билим берүү министрине кеңешчи болду. Ооба. Ал билим берүү министрлигине кеңешчи болгонго чейин эле 7 облустан энелер мектеби форуму уюшулуп, ал жактардын билим берүү бөлүм башчылары, мугалимдери, жөнөкөй ата-энелер деле бул ата-энелер мектебин пилоттук кылып киргизгенге буйрук 2021 аягы 2022 чыккан болсо, ага чейин мектептер ата-энелер мектебин ачып алышкан болчу. Ага чейин мугалимдер өздөрү акыл эмгеги маданиятын үйрөнүп, сабактарында пайдаланып жүрөт да. Аны ишке ашыргандар бул жана шакирттерин сурабай эле коеюн деп атпайсызбы? 7 облустан өздөрү ыктыярдуу түрдө агайга шакирт түшүп, аралыктан болсо да, онлайн болсо да окуп, методикаларын үйрөнүп, өзүнүн мектебине киргизип, 1 жылда эле болгон результатты көрүп, мисалы бир жакшылыкты көрсөң, иштейт турбайбы, болот экен го деп аны катып отура албайсың да. Анан алар жерлерге, башка мектептерге барып айтып жүрүшкөн да. Анан мугалимдер менен бөлүшүп жүрүшкөн. Бул 7 облуста дээрлик көпчүлүк эле адамдар мына эми билим берүү кеңешчиси болгон болсо, ага чейин билип калышты. Анткени тынбай ошол ишмердүүлүк ыктыярчылар шакирттер тарабынан жүрүп атты да. Мындан кийин да уланат. Мен ошол учурдан пайдаланып, ошол эжекелерге 7 облустан Гапон Мадаминов агайга шакирт болуп түшкөн, ыктыярдуу түрдө методикасын үйрөнүп жайылткан адамдарга ыраазычылык билдиргим келет да. Аларга билим берүү министрлигинин приказы же болбосо дагы бирдеме күтүп отурушкан жок. Көрдү, окуучуларга бул пайдалуу экен, ата-энелерге пайдалуу экен. Жайылтуу иштерин жасай беришти да. Бүгүнгө дейин жасап келатышат. Кандайдыр бир деңгээлде мен ойлоймун да, коомдук пикирди режиссер изилдеди да. Гапон Мадаминов агайга кайрылганга чейин. Ошолордун ишмердүүлүгү элдин көпчүлүгүнүн билгендиги жана баалагандыгы дагы себеп болду да кинонун жаралып калуусуна. Ооба, эми Гапон Мадаминов агай баягы агай сериал чыкканга чейин эле аябай таанымал болчу, көпчүлүгү таанычу десек болот. Биз баягы ичинен таанып атабыз, сериал аркылуу десек болот да, кандай болгону тууралуу. Анан мен баягы Гапон агайдын видеолорун көп көрүп калам.
ким ошону баягы жылдырат дейинчи, өзү жылдырабы, Гапыр агай сону сүйлөп койду, Гапыр агай күлдүрүп айтып берди деп видеолорун баягы тарбиялык мааниндеги. Эми бүгүнкү замандын талабына ылайык жүргүзүп атканын байкайм да. Аларды ачыгын айтсак биз тааныбайбыз. Ушуга ишенесиз? Мисалы Бетме Бет деген YouTube каналдан чыгат экен. Аманаттагыны жакында тааныдым. Дагы көп өзүн таануу деген YouTube каналдан чыгат экен да. Анткени бул жерлерде маданият үйлөрүндө мурун тамашалап калабыз. Концерт болсо ошончо адам чогулчу да. Азыр Гапыр агай барса, билим берүү жөнүндө сүйлөсө, агайды чакырышат. Ушу биздин элге да келип сүйлөп бериңиз деп. Зал батып толбой калып атпайбы, туруп атпайбы? Адамдар ошо билим жөнүндө, тарбия жөнүндө 2 сааттап ошону уккусу келип суу салып атпайбы? Ошол чоң семинарларды тартып алышат экен. Камераларына тартып алышып, андан кийин ошо өздөрүнүн YouTube каналдарына чыгарышат экен да. Бул көп ар кайсы блогерлер чыгарат деп айтсам туура жооп болот да. Андан ошонун катарында эле Жолдош агайга рахмат, Кут билимдин редактору мага бир жолу эскертүү катары жазып калды да. Ошондо Умма журналынын чыгарган бүгүнкүнүн дүйшөнү деген, анан өзүн өзү өнүктүрүү деген атамдын 2 сабагын көрүп туруп, Гүлсара атаңдын сабактары сонун көпчүлүк эл көрүп атат. Астында комментарийлерин окусаң ушунчалык таасирленип өзгөрүп атышат. Бирок ар кайсы сайтта, ар кайсы YouTube каналда болуп жатат. Сен ошолорду бириктирип, бир официалдуу YouTube канал ачып, ошол жерге нумерация менен тизип чыгышың керек экен деди да. Анан мен ошону ишке ашырдым. Билим кемеси деген YouTube каналды мен жүргүзөм. Ал жерге ошол ар кайсы жердеги YouTube каналдардагы атамдын интервьюсу болобу, семинарлары болобу, ошолорду нумерацияга коюп, азыр 60тан ашып калдык окшойт. Жүктөп чыгамын да. Бирок мен жетишпеген дагы толтура видео контенттер бар атамдын сабактары менен. Ошол аны деле атам кызганбаптыр да. Ким видео тартып чыгарса макул, элдер көрсө болду. Өтө көп адамдар YouTube каналдарына ошо чыгарышат сабагынын видео тартып алып эле. Ооба, эми блогерлер бул кызыктуу нерсени таратышат да, кызыктуу болуп атса сөзсүз түрдө. Анан соңку сериал чыккандан кийинки, анан сериал чыкканга чейинки абал бир нерсе өзгөрдүбү? Же баягыдай эле Гапыр агай бойдон эле адамдар деле кабыл алуу ошо бойдон эле болуп атабы, же көрсөм мондай оор нерсе менен жеткен турбайбы деп түшүнүк пайда болдубу? Түшүнүк пайда болду. Элдер мурунда аябай сыйлап, кылдаат угушчу да Гапыр агайдын айткан сабактарынычы, бирок өздөрү жазып атышпайбы кайрылууларында. Биз агай айтып бергендерин угуп ии деп таасирленчүбүз, бирок кинодо көрсөк такыр эле биз элестете алган эмес экенбиз анчалык даражада болгонун депчи. Анан ошол методикалардын кандай иштейт? Мисалы, тарбия дөңгөлөгү, ата энелер мектеби бир сериал, бир сабак эле болуп калып атат да. Бир эжеке да жазган экен, бул полномасштабный всереспубликанский, керек болсо эл аралык тренинг сабак болуптур, акысыз депчи. Анткени ошол бирөөсү инсан таануу сабагын ачып берет, бирөөсү акыл эмгеги маданияты сабагын ачып берет, бирөөсү ата энелер мектебин ачып берип атпайбы? Сериалда ушундай түзүлгөн да. Андан кийин дагы да терең түшүндүк. Кадырын билип калдык деп көп жазып атышат да. Кинодон кийин чакыруулар аябай өсүп кетти. Буга чейин да семинарга чакыруулар көп болчу. Азыр болсо Гапыр агайды эс алдырбай атышат десем да туура болот да. Чактан да телефон чалуу, бул жактан да телефон чалуу, биздин облуска келип бериңиз, биздин айылга келип бериңиз. Бул эми жакшы. Демек адамдар билимге, тарбияга суусап жатышат экен. Жетишкенче барып келип жатат. Негизи атам мурун деле ошол күн-түн жер жүрүп нарынга чакырса нарынга барып, ал жерде кечке өтсө эртеси күнү ысык көл тура алган болсо ысык көлгө да барып, эми чакырышты элдер келип калды деп бара берет да. Келгенден кийин өзү болсо могу көзүнүн кареги кызарып, ушунчалык жанагы нерв тамырлары деле кызарып кетет да. Мен көрүп ичим атышып кетет. Өзү сук жыгылып калат. Анткени бул миңдеген эл энергия алат сүйлөп аткан адамдан, билесиз да өзүңүз. Бул өтө чоң эмгек, өтө чоң мээнет да. Ошол эми мындан да чоң өсүп кетти. Мен атамды аяп жатамын да. Бир аз эс алып анан чыгыңыз, элди чакырса макул, бирок бир барганда 2000 аудитория болсо барыңыз деп мен бир аз менеджерлик кылып жатамын деп айтайын. Ошол. Анан мектеп кантип атат азыр? Жакшы суроо экен. Жанагы Алмаз Бейшеналиев келген учурда приказ чыкты. 5 жылдан ашык директор болгондор
кандай результат көргөзгөнүнө карабай алмашышы керек деген. Ошондо көптөр ойлошту, мына Гапыр агайдын деген сөзү таасирлүү, өзү күчтүү, результаты жогору, балким ушул агай каршы сөз айтып чыкса, бир резонанс чаралат деп. Ошол жерде да мен атамдан аябай чоң сабак алдым да. Жок, бир гана менин мектебим менен баардык мектептерге туура келбей калган ишти жасабай, мен дагы өз эрким менен эле жазып беремин. Вот экзамен болсун, ким өтсө ошол директор болсун. Негизи мен шакирттеримди даярдап жүрөмүн. Мына Нарбүүнү даярдап жүрөм, Исламды даярдап жүрөм деп ошондой эле макулдугун берди. Анан экзаменге катышышты. Тиги Нарбүү эжеке да катышты, Ислам агай да катышты. Ислам агай ошол катышкан кандидаттардын ичинен эң жогорку упай менен директорлук сынакка өттү да. Ислам агай дегеним менин байкем. Биз ошол сынактын деле демек жакшылыкка болгон экен деп калдым да. Сынаксыз келгенде мына баласын өткөрүп коюптур дешмек да. Бул болсо мамлекет өткөргөн директорлор үчүн болгон сынактан эң жогору упай алып кайра келип атпайбы? Азыр номер 3 эксперименталдык гимназияны Ислам Мадаминов жетектейт. Өзү 7 жылдан ашык мугалим болуп ошол жерде тарых, адам жана коом сабактарынан берип жүрдү айылда. Өзү Славянский университетти красный диплом менен бүткөн. Ошол жерден байкеме да аябай чоң ыраазычылык билдирип кетким келет да. Ошол атамдын айылга эч ким барбайт, мугалим, жакшы мугалим барбайт да. Результаттарды көрүп элдер ойлошот экен, агай мугалимдерди мыктысын тандап алат деп. Анан өзү айтат, мыктысын тандап алмак тургай, ким келсе көзүмө сүртүп алам дейт да. Анткени айылга мугалим барбайт да, күчтүү мугалим барбайт. Ошондон дагы жаш мугалимдер мектеби жаралды да атамда. Окуу жайларды бүтүп келген жаш мугалимдерди көрүп мен коркуп кетем дейт атам. Сен өзү мисалы кыргыз тилчи мугалим болсо, математикадан сабак бере аласыңбы десем, ооба дейт. Информатикадан сабак бере аласыңбы десем, ооба дейт. Физикадан бересиңби десем да, ооба дейт да. Анда кел, мен сенин кыргыз тилиңди текшерип көрөйүн деп бир-эки фундаменталдуу кыргыз тилге тиешелүү суроолорду берсең, ошонун да жообун билбейт. Өтө мындай ойлондурат билим сапаты жогорку окуу жайларда мугалим болуп келаткандардын. Анын деле себеби ортодон эң аз балл алгандар башка окуу жайга өтпөй калып, анан мугалимдикке окуп коеюн деп окуп атпайбы, тилекке каршы. Ошолорду кайра алып, жаш мугалимдер мектебинде окутуп, анан ошол жаш мугалимдер мектебин бүтүргөн Чынар эжеке, Нарбүү эжеке республикага окуучусун алып келип бирде алып атпайбы? Демек бул дагы ошол методикадан кабар берет да. Атам дагы ошол жаш мугалим, атам дейм, Ислам байкем дагы жаш мугалимдер мектебин бүтүрдү. 7 жыл бою өзү мугалим болуп иштеди. Мына эми ошол экзаменден өтүп, директор катары бул жылы иштеп баштады да. Эми Гапыр Мадаминов университетин бүтүп аткан кишиге тең келиш баягы эме болуп атпаса керек башкаларга. Анан агайдын баягы дос мамиле курууда эми адатта баягы өзгөчө адамдар дейинчи. Мамилеге анча эмес болот. Туугандар менен катыша бербейт, анын баарын баягы жубайына таштап коет. Достор менен мамиле, эми достук баягы неменин негизинде болот да? Иштин. Ошондой. Айтып берет окшойсуз. Айтып берейин. Негизи атам ошол кинонун жабык көрсөтүүсү болду го. Андан кийин тар чөйрөдө ошо бир аз туугандар, анан режиссерлор, кино тарткан топ, анан ошо бир аз достору дейлиби, анан билим берүү тармагындагы иштегендер, шакирттер отуруп сөз сүйлөп, ошо кинону талкуулап, бири-бирибизге ыраазычылык билдирип отурдук. Ошол жерде атам мындай сөз айтты да: мен 25-30 жыл бою ошол мектепке, окуучуларга, методикага кызмат кылып, жакшы ата, жакшы бир тууган болуп бере албадым. Вот баарыңардан кечирим сурайм ошол үчүн деп, ар дайым оюмда, көңүлүмдө күн сайын мен силерге дуа кылып турдум, бирок өзүм ошо жаныңарга бара албадым. Эми бул бара албадым деген ошо маарекелерге, той топурларга, жанакынын баарына мен бара албадым. Ошол кечирим сураймын депди. Аябай чынында деле ошондой болду. Анткени ар маарекеге эле бара бергенде, билесиз, кыргыздарды күн ара маареке. Бул иштердин бирөөсү да болмок эмес да. Туугандары да кээде кап болуп калышат экен, ошол биз жакта аба дейт. Аба, сиздин деле өтө көп каталарыңыз бар, биз анын баарын үн чыкпай кечирип коебуз дешипчи. Ал дегенде ошол көп келе бербейсиз, көп катташпайсыз деген мааниде. Бирок ошого барбаган убакытты атам жакшылык ишке багыттаган үчүн алар деле кечирет, түшүнөт да. Апам деле кечирет, түшүнөт, оор болсо дагы. Ушундай, дос күткөндө болсо, ооба, атамдын достору деле ошол иш багытындагы достор көпчүлүгү, досторго да көп бара албады болуш керек.
ооба залкар инсандардан көйгөйү ушул бирок артыкчылыгы дагы ушул. Анан баягы бизде туяк программасы болуп атпайбы, анан бизде мурас деп коет. Атадан мурас катары эмнелерди алып жатам деп ойлойсуз? Эми бул баягы бизде мурас десе түз маанисинде үйдү, анан малды деп ойлошубуз мүмкүн, бирок атадан көп нерсени алып калса болот. Ооба, жакшы суроо экен. Биз жана мугалимдерге сабак өтөбүз дедим го, Гапода агайдын окутуу усулдарын практикада кантип мына мен эртең сабагыма барып кантип пайдаланам көрсөтүп бергиле деп мугалимдер көп суранат. Анан барып ошо бир күндүк окууларды уюштурабыз да, жеринен мектебине барабыз, 30-40 мугалим катталса барып өтүп беребиз. Анан бир эжеке мени күлүп карап атпайбы, сабак өтүп ошо орто ченинен ашып калдык да, аяктап калдык. Анан күлүп карап, кызым сен деген атаңдан мурас алып калган турбайсың. Ушул сөздү айтты да, мурас алыптырсың дейт. Анан мен дагы карап күлүп эмнени айтып атканын түшүндүм да. Анткени өзүм негизи эл аралык мамилелерди бүткөнмүн Манас университетинде. Андан кийин Малайзияда англис тил боюнча окудум, ал кыска мөөнөттүү программа болчу. Анан Америкада окудум. Ал дагы баягы лидерлик менеджмент багытында болчу да. Бирок кайра эле мугалим болуп калып атпаймынбы, ал кайдан дегенде ошол генетикалык түрдө өтөт экен да, атадан балага, энеден балага. Апам деле мугалим, атам деле мугалим. Биз мисалы сабак өтүүдө атайын даярданып, сөздөрдү жаттап алып келип өтпөйбүз. Кадимки кандай ичтен келсе, ошондой өтөбүз. Элдер көп айтышат, аябай жөнөкөй, жеткиликтүү мисалдар менен түшүндүрөт экенсиз деп. Мунун баары ошол атамдан калган мурас деп билем. Эң баалуусу ушул да. Бул мурастын пайдасын азыр да көрүп атабыз. Мисалы, эч качан ойлонбойм да мен эртең эмне жумуш кылам, кантип жашайм. Жок, ошол билим берди, акыл берди, тарбия берди. Аны менен мен каалаган жашоомду, образын ар бир максатыма жетериме ишенемин. Анткени атам окуучуларына да ушул көнүгүүнү көп жасап турат. Бизде кумтөр бар да. Кумтор мурасын калтырды. Бир эле мага эмес, ар бир окуучусуна кумтор мурасын калтырды. Ал мына башыбызда. Ар бириңердин башыңарда алтын кени кумтөр бар дейт да атам. Ошону кантип иштеткенди үйрөтүп койду сабактар менен. Чексиз кенибиз бар, мурасыбыз бар, Кудайга шүгүр кыламын. Ушул мурасты бизге атам тааныштырып, кантип иштетишти үйрөтүп, көрсөтүп берди да. Абдан жакшы. Ойлонуп колап жетише албай калып атам да. Анан бул жаатынан жакшы экен да. Эми баягы тарбиялык мүмкүнчүлүктөрүнөн эми агай канча жылдан бери иштеп жүрөт, анан баягы мектепте агай азыр агам башкарып атат деп калдыңыз. Агайдын максаттары жетти деп эсептелинеби эми же дагы барбы? Эми бүгүнкү күндө баягы далилдеди десек болот өзүнүн методдорун, ыкмаларын. Ооба. Улуу максат улуу күчтү жаратат. Атам гимназиянын багытынан алганда жетти болуш керек максатына. Ошол жаңы окутуу сабактарын киргизсем деди, киргизди. Анын окуу китептерин жазды, результаты көрсөттү. Эми андан да улуу максат пайда болду. Ошол 7 облустта ар бир мектепке кирсе, анткени муну ошол окуган мугалимдер, окуучулар атама таарынып калышат, ушуга ишенесизби? Университеттерге чакырат да, биз мондой сабак өтөбүз, силерде мондой сабак бар беле, ушундай усулдар менен өтөбүз, анын окуучулары мындай болду десе, мен өзүм да көп көргөм да, Манас университетинде бир Бакай деген бала, Бакай Калматов, сага салам дейинби, ал да журналист, айтып атпайбы, агай эмне үчүн ушул методикалар, ушул сабактар менин мектебимде өтүлбөйт? Нуржигит Кадырбеков агайдын да айткан сөзү бар да, эгер мен окуучулук кезде ушул сабактарды алганымда мындан да мыкты болмокмун деп. Руслан байке болсо, Руслан режиссер. Руслан байке мону колуна кармап алып, эгер мага мектепте ушул сабакты өткөндө мен как минимум профессор, изилдөөчү болмокмун деп атпайбы? Ушинтип таарынышат да, эмнеге биздин мектептерде да бизге да ушул сабактар өтүлбөйт деп. Эми андан да чоң максат ошол 7 облустта бардык мектеп окуучу мугалимдерге да каалоочуларга ушуну айтып берүү, бөлүшүү, жеткирүү. Бул максатка өмүр деле жетпейт болуш керек деп ойлойм да. Анткени Кыргызстан биз чоңбуз, элдер көп. Анан бул бир айтканда эле ишке ашып калчу нерсе эмес. Бир мектепти ашыш үчүн 25-30 жыл кетти. Эми бүт республикага ушул түшүнүктүү болуп, ал практикага кирип кетиш үчүн өтө чоң ишмердүүлүк талап кылынат. Бул бир гана агайдын өзүнүн колунан келе турган иш эмес. Бул жерде уже көпчүлүк топ, команда иш алып барышы керек. Ошол иш
дээрлик башталып калган, мында да чоң масштабка көтөрүлүшү керек да. Азыр жогорку окуу жайлардын ректорлору өздөрү чакырып, катары менен Ислам университети чакырды, андан кийин Кувейт чакырды, ошму уже киргизип койгон акыл эмгек маданиятын тандоо сабагы кылып, Манас университети, Ататүрк, мына АУПКР чакырып жатат эртеңге, Кыргыз экономикалык университети бар, КЕУ, чечмеленеби, ал да чакырып жатат. Эми университеттердин масштабында бизге да ушул сабак катары болуп кирсин деп лектор катары чакырып атышат. Салымбеков университети биздин ардактуу профессор намын берди. Бизге да улам келген сайын ушул сабактарды өтүп туруңуз деп. Буюрса, эгер университеттерге бул сабак болуп кирсе, мектептерге жеңилирээк. Анткени университетти бүткөн мугалим мектепке уже даяр бул методиканы билген мугалим болуп барат да. Ушундай чоң максаттар бар, аларга эми жетебиз буюрса. Кудай колдосо, эл колдосо, акырындан ошого жетебиз. Дүйнөдө эң жогуштуу оору бул идея деп коет. Баттар айт, бат жугат, анан айытпайт деп коет эмеспи? Идея эң башкысы баягы чыкты. Эми аны таратыш баягы сиздердин, биздердин жана башкалардын максаты дейли. Анан соңку суроом болсун. Агайдын баягы мектебин көрдүк, видеолорун көрүп калабыз, баягы документалдуу кинолордон жана башка жактардан. Чакан, жупуну, карапайым мектеп да. Баягы республика дүң болуп аткандан кийин жок эле дегенде сырты мрамордон болсо керек деп элестетишибиз керек да. Анан көптөгөн ийгиликтүү студенттерди бүтүрүп чыгарыпты. Бүгүнкү күндө баягы меценаттар бар. Колдоп койсо болот деген сыяктуу. Ошондой баягы сунуштагандар барбы? Мектебиңизде оңдоп коелу, салып коелу, же баягы бүтүрүүчүлөр деле чогулуп бул ушу мектепти бүтүрдүк эле, үлгү болсун деген таристе. Жакшы суроо экен. Ушул жерден негизи баягы жакшылыкты жашырып жасаган жакшы, аны айтпаш керек деп коет го, бирок суроо ушундай берилип калгандан айтайын. Номер 3 эксперименталдык гимназияны бүтүргөн ийгиликтүү чет өлкөдө жүргөн бүтүрүүчүлөр атама көп кайрылышат, эмне жардам берели депчи. Анан атам болсо эң жупунусун гана айтат, кээде айтпайт. Ошо мектепке болсо доска, мисалы биз бүтүрүүчү болгон жылы доска алып бердик да ар бир класска. Андан артыгын жасаттырбайт. Эмне үчүн? Анткени агай өзүнүн айлык маянасынан, могу жазган китептеринен түшкөн каражаттан келечек фондун негиздеп койгон да. Ал фонд болсо студенттерге берилет акча. Гимназияны бүткөндөн кийин жана көрдүңүз, кадимки айыл чарбада жүргөн ата эненин балдары деп коелу, көпчүлүгү. Алар окуу жайга келгенде, ооба биз бюджетке өткөрүп бердик билимдин күчү менен. Ошол эле учурда квартплата деген бар, тамак аш бар. Ошого дагы чамасы жетпеген окуучу студенттер бар да. Биз деген ушунча мээнет менен аны жогорку окуу жайга өткөрүп келгенден кийин калганына финансовый жетишпестик болгон үчүн токтоп калуусун каалабаган агай келечек фондун негиздеп койгондагы ошол бүтүрүүчүлөрдүн акчасын да чакка буруп жиберет да. Келечек фондуна бергиле, кыйналган студенттер аны алып, ошо муктаждыгына жаратып окуйт дагы, кайра эле ошол сумманы толтуруп коет. Эч кандай проценти да өспөйт, эч нерсе болбойт. Муктаж болгон учурда келип белгилүү бир суммада акчаны алат, өзүнүн ишин, окуусун бүтүргөндөн кийин ошол эле сумманы алып келип кайра салып коет да. Ушул атам кайра эле ошол акчаларды дагы билимдин жогорулашына буруп койгон да. Эмне үчүн? Анткени ошол мектепти биз көп айтат элек да, ремонт болбоду, жакшы кылып беришпеди деп, балким ошонун өзү сабак. Канчалаган сонун жаркыраган мектептер бар, результаты жакында келбейт агайдыкына. Демек, мыкты сабак болуш үчүн, мыкты тарбия, билим берилиши үчүн жалтыраган доска, интерактив, зданиядан мурун дагы балким күчтүү мугалим, күчтүү методика, окуганга кызыктар окуучулар, аны ошо окууга кызыктыра алган мугалимдер керектир дегенди ушул мектебинен деле көрсөк болот да. Эми болсо кайра мынтип айтып чыккандар да болуп атышат. Агайдын мектебин бузбагыла, тишпегиле депчи, ошо бойдон болсун, оңдоп койбогула, жасап койбогула депчи. Ошол өзү сабак болуп, ошол өзү өрнөк болуп, музей болуп калсын деп атышат да. Анан бир чети балким бул нерсени эфирге айтыш деле туура эмес. Азыр айтып атышат, жаңы мектеп куруп берели деп. Мен атама айтып атам, ал жерге курдуртпаңыз ата депчи. Чек ара максат, биздин эле кошуна айылда жаңы мектеп курулгандан кийин көрдүңүздөр эмне болгонун. 1-2 айга жетпей, 1 жылга жетпей кайра эле өрттөнүп кетти. Ошондой болбосун. Азыр Бишкекте өтө көп суранып атышат ата энелерчи. Мектеби болсо биз бермекпиз депчи. Эгер ким агайга жакшы мектеп шарты менен куруп бергим келет десе, бул жеке менин көз карашым, агайдык эмес. Бишкекке куруп берсе сонун болот. Анткени бул жактан да көбүрөөк окуучуну камтый алабыз, каалоочулар дагы көп да. Агайдын өзүнүн мектебин болсо ошол бойдон сабак, тарбия катары калтырсак да болот да. Эми оңдоп түзөй турган жерин оңдоп туруп, бирок мындай евро кылып же жалтыратып салбайлы. Ошол өзү сабак да. Ооба.
жана турган буудай менен кошо. Буудай менен кошо. Сизге ыраазычылык, 1-2 мүнөт убактыбыз калды. Жыйынтыктоочу сөз айтып алсаңыз болот. Анткени мен баягы көп эле суроону бергенге аракет кылдым, бирок айтылбай калган нерсе калып кетпесин дегеним. Ооба. Бизди аябай кубандырганы Руслан Байкенин ушул атамдын ишмердүүлүгүнө, тарбиялоо усулдарына, окутуу методикасына кызыгып, анын баалуулугун түшүнүп, өзү кайрылып чыкты да ушу кино жараталы деп. Бирок мен эсемди бердим. Атам баштан өткөндөрүн айтып берди. Андан кийинкисине биз аралаша албай калдык да. Ушул бул дагы баягы жашоо шарттан улам эле. Мен съемка болгон жерге барып консультация берсемби деп, бирок үй бүлөлүк шарт менен бара албай калган болчумун да. Анан кино кандай болду эми деген кичине санаркоо ичте бар эле. Бирок кинону көргөндөн кийин мен Руслан Байкеге улам айтып аттым да: Руслан Байке, сиз ошол Гапыр агай менен өмүр бою чогуу жүргөндөй, жанакы сабактарды баардык ошонун басып өткөн жолун бирге басып өткөндөй эле тартып коюптурсуз. Анан көп айттым, бул ошол жараткандын колдоосу, жараткандын иши эле болуп калды депчи. Ушунчалык тарбиялык мааниси терең, сонун кылып жаратып бериптир кинону. Чексиз ыраазычылык билдиремин да. Ар бир көргөн адамды, кинону көргөнгө чейинки адам кандай болсо, кинону толук көрүп бүткөндөн кийинки адам ал такыр башка. Өздөрү да жазып атышат да. Биз деген моундай бир үй бүлөнүн масштабында ошону жакшы кылсам, шартын жакшы кылсам, же бул көрдүрлүктен эле деңгээлинде калып кеткен учурубузда агай деген бүт өлкөгө пайда келтире турган ишмердүүлүк менен алек болгон экен. Ошону бирөө колдоп деле койбоптур, бирөө финансовый акча деле бербептир. Идея анын талкпаган эмгек болуптур. Чет өлкөдө жүргөндөр уялып, намыстанып, мен барып айлык акы кандай болсо да барып иштейм деп жазып атышат да. Эркек балдар көбүнчө. Ушунчалык элдерге үмүт берген, ишеним берген, кайра мекенине болгон сүйүүнү, укусалыкты жана ошого мекенге кызмат кылгым келет деген каалоону кайтарып берген кинону жараткан Руслан Байкеге аябай чоң ыраазычылык билдиремин. Анан мен өзүнө да айттым, демек Руслан Байкенин деңгээли Гапыр агайдын деңгээлине төп келгени үчүн дагы ошону дал өзүндөй кылып көрсөтүп бере алды да кинону. Руслан Байкени дагы биз кыргыз эли баалап алышыбыз керек да. Ушул жерден ыраазычылык билдирип кетким келет. Анан Гапыр агайдын окутуу, тарбиялоо усулдарыны жалпы элге пайдалуу болгон үчүн жайылтып жүргөн, ыктыярдуу түрдө эч кандай акы албай жайылтып жүргөн шакирттерге ыраазычылык билдиргим келет. Кинону көрүп, онлайн сабактарга катышып, балдарынын билимине, тарбиясына кайдыгер кадабай калган ата-энелерге ыраазычылык билдиргим келет. Мен мугалиммин, мен окуп койгонмун, мен баарын билемин деп текеберденбей, кайрадан ушул методиканы окуп, мектептерде жайылтып жаткан мугалимдерге ыраазычылык билдиргим келет. Анан соңунда сизге, ушундай эфирлерди уюштуруп, сиз сыяктуу журналисттерге, жалпы элге ушул маалыматты жеткирүүдө көпүрө болуп жатканыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахмат сизге. Руслан агайдын ушул тасмасы мугалимдердин кадырын канткенде көтөрөбүз. Айлыгын көтөрдүк. Эми кадырын көтөрүшүбүз керек деп мамлекет баш оорутуп аткан учурда чыгып, өзүнөн өзү баягы шылтоого эбептен себеп деп коет кыргызда. Ушундай учурга туш келди абдан сонун жагдайда. Эми сизге ыраазычылык, буюрса эфирлерибизден көрүшүп туралы, иштериңизге ийгилик дейли. Ардактуу угармандар, бүгүн биз Туяк программасынын алкагында Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаманов агайдын өмүрү таржымалуу тууралуу кеп кылдык. Ал үчүн бизде конокто Залкар Инсандын кызы, мугалим Гүлсара Мадаминова болду. Ал эми уктурууну болсо мен Шабдан Абылгазы улуу алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар.